Assalamu alaikum agayın. Ozeki jurnalistika'nın kanalından başlayıp deyilçi. Mına o erten menen görüp atam Temir of Life degen bürді kızıtkan beri var kanal. Oşondan Mahavat Tajbek kızı degen karındaşımız süylep atat. Baya günderden görüp atsam bir çındıktar var ile. Süylep atkanda çındıktar var eken. Şunday tüzük dep mınday bir ınanıp karap attım ele. Keşökü berüsünde al kыздın obrazı özü başkaça olup çıkıp atat maga. Başkaça bir bizdin men gede oroy mınday tamaşa iretinde ayta berem. İçine tazalırak çıkıp atat da. Karındaşım mınday jurnalistik etikаны мына улуттук элдик нарыкты какшап атабыз андан чыкпай эле чындыкты айтса болот. Чындыкты айтса болот. Чындыкты албетте чындык эми жөн жай айтылбайт өзү. Чындык өзү ошондой. Мындай эмоция менен айтылат чындык. Катуу айтылат. Катуу тиет өзү. Шилте кылычтын мизиндей болот чындык өзү. Ачуу болот. Ага чындык эми туура сүйлөгөн тууганга да жакпайт деген кыргыздын макалы бар. Туура сүйлөсөң тууганыңа да жакпайсың да. Ал эми кошомат, жагымпоздук ал адамдын баарына жагат. Эми ошону дагы туура түшүнгөн кишилер бар эми көтөргөн. Анан эми Махабат карындашыбыз өтө эле аша чаап сүйлөп атат да. Өзү мындай эмоция калтырып атабы. Кээ бир sözüne misal keltireyince mına komünistlerdi de atat. Komünistler şunday da atat. Emne o ayavay ettimle kıcırdanı menen komünistler de ayavay. Şu atat da mında aytkan. Demi al kayaktan törölüp kaydan düşkön, aydan düşkön bözü Kudayga işenem deyt. Başka hiç kimge işenbeyim deyt. Emi men dele karındaşım Kudayga işenem. Kudayga tayanam. Kudayga başıyım sen aytkanday. Uğa turgan bolsan. Anan Kırgız Respublikası'nın konstitusiyasına başlayayım ben özü. Jaran katarı. Bir memleketin mizamına başlayayım ben özü. Andan keyin anan abirime, cana başka degen meseleler vardı. Anan hem sen Kudayga işengen kişi, Kudaydı sıylagan kişi, mınday özünün adamkerçiliktin savına, nağımından çıkmayla söylese olat. Ana komünistler mal, komünistler bizim takdırımız. Ben komünistlerde o sen apаңдын тамашалап айткан ичинде жатканды эле жазгам мен. Коммунисттерди эсирдин убагында жазгам мен. Ал кайра куруу деген келди, делбиреп жазды. Коммунисттер мындай деди. Эми муну кыскартып айтайынчы. Бүкүл айтканда Сталинге канкор, репрессиянын автору, миллиондогон адамдардын канына забын болгон Сталинди эмне үчүн көп эл ишенип убагында içigen, hazır deli akta kızı gelgen adamlar yaşap жүрөт деген суроого келсек, Stalin turmuştu мындай жылдырган. Дайма жанагы Черчилль айткандай, Россияны ат соко менен кабыл алып, анан атом бомбасына жеткирди деп атпайбы. Ошондой турмушту жылдырган да алдыны көздөй. Сталин убагында жанагындай кыргын болсо дагы адамдардын жашоосу оңолуп жүрүп отурган. Анан Сталин эң башкысы өзү ошо керт баш үчүн жанагыдай иштерге барган эмес ал. Жанагы майрык батинке деп атат. Ошого ишенгенде мейли ошо кезде. Майрык батинке шинел менен, китил менен жүрүп, мамлекетти башкарып, анан ошол адамдардын өзүнүн түшүнүгү менен ушу мамлекетти жогору алдыга чыгарам менен жашады да. Ошон үчүн эл за Сталину деп ойлоп атат да мындай айткандачы. Ошол Сталиндин жанагы тазалыгы деп коёду, жанагы жебеген, ичпеген, аны стержиндей болуп bir ideyada turgan üçün anan adamlar ошого баш ийген да. Анан эми ал коммунисттик доор, Сталин, Ленин биздин тагдырыбыз. Андан тагдырды кайра жаза албайт экенсиң. Өткөн тагдырды мен bir көзүм жетти деп айтып жүрбөйүнбү? Мына тарыхты жазып атабыз. Райкомдор, башкармалар өткөн. Ошол коммунист байкелердин баары тарыхчы болуп кеткен. Азыр мындай Вайна Эмирдей болгон килеген китептер жазган райкомдор бар эми. Анан атын атабай эле коеюн. Баары эле жазмакер болуп кетти. Койчу. Тарыхты түшүнгөнү, чала сабаттар. Анан эми ал биздин тагдырыбыз да, ал байкелерди эмне кылабыз эми? Мен bir жолу
тамаша иретинде айтайын, мындан пенсияга чыга элек жашыраак кезимде троллейбус автобуста кетип баратамбы, троллейбуста кетип баратып, анан бир абышка кемпирлерди орус улутундагы да баягы кичине көпкөлөн кезде тамашалап мындай укпайт деп айтып атам да, моголар эми кайда барат деп, Дыйкан базарына, Ош базарына 2 килограмм картошка үчүн ушу жанындагы бул жерден албай, Асанбайдан албай, тиги арзан десе, булар 7 кайткада барып атат десем, тиги орусунда, улутундагы байбиче кыргызча билет экен. Анан мынтип атпайбы мага, акырын, балам бизди атып эле салбайсың дейт да. Ошондон кийин мен карыяларга бул улуу сабак. Мына бизде карыялык куракка кетип атабыз да. Өлбөсөк ошол жака барат экенбиз. Анан улуу сабакта ошол байбиченин сөзүндөй да дайым эле. Маны коммунисттерди атып эле салбасаң, ал идея болгон, ошо канына сиңген, алар жашаган коммунисттерде Масалиевке окшогон жанана ушундай таптаза адамдар да болду. Бир идеянын артында Абсамат Масалиевди мисал кылсак болот да. Чындыгында мына Исхак Разаковду деле айтабыз, берки Усубалиевди деле айтабыз. Мындай болгон, андай болгон, таза эле кишилер болгон. Абсамат Масалиев өтө таза болгон экен да. Мен ушул мунун иш анан жанагыдай сакта болгон дейли. Ал өзүнчө маселе. Анан эми караз ошол ишеним менен элди башкарган кишилер болду. Каранда өзүлөрүнүн кызыкчылыгы эмес, ишеним менен ошо мамлекетти оңдойм, элди эл кылам деген эми аралашып, биз областтык газетте кийин журналистика өмүрдө көп көрдүк да, башын сайган кишилерди. Анын канчасы майнаптуу болду, канчасы майнапсыз, ал өзү коом, ошол тагдыр, тарих. Анан эми бүгүн ыплас сөздөр менен коммунистти сөгүп отурсаң, карагым сен, бешиктен белиң чыкпай атып, уят болот да. Ошол карындашым айтып коюшум керек. Анан сында, анда күчүң жетсе сындап атасың. Азыркы бийликтин аны кыжынбай деле, жаман сөздөрдү айтпай эле сындаса болот да. Биздин өзүбүздүн наркыбыз бар, журналисттик этика бар. Сында биз колдойбуз кай жерде болсо да. Бирок чийинден ашып чыкпаш керек да. Жаман сөздөрдү айтып. Анан эми демократияны укмуш деп атасың. Демократия биз дагы жазып жүрөбүз. Демократия мыйзамга баш ийген демократия. Карандай мыйзамды стержинде кармаганда гана демократия болот. Тайбай ошондо. Эми демократиянын ана башы Украина менен Россиянын согушун айтып атпайсыңбы? Карындашыбыз айтып атат да. Эми Байден дер. Американын президенти Байден кечөө ушул слепой орусча айтканда Израилди колдоп атат да. Палестинадан балдар кырылып атат да. Тарт деп башкача айтып көтпөй булар. Дипломатиялык токтотпой андай күчү жетсе, эки жагынан чыгып. Кыргынга жанагы Хамас дегенди жок кылыш үчүн мына Дакансалардын тили менен айтайын, Даканса Израилди колдойбуз деп атат да. Демек, алар кандуу согушту токтотпойт экен да. Көрдүңбү? Аны Хамас деген бир уюм да. Ошон үчүн бүт тынч жаткан эл, жанагы айрыкча балдар, аялдар кырылып атат. Ошону Байден колдоп атат да. Мына демократия дегени. Дүйнөнү түшүнүп болбойт азыр. Андан кийин эми мына биздин дагы кечөөдө кеп кылдык эле элге билим берүү министри деп коелу. Мурдагы боюнча азыр билим министри. Доктуркүл Айым актанып атпайбы? Атайын билдирүү жасап атат го, жана пресс-конференция жасаганбы? Биз гидро мына ореки эмне дейт? Кандай айтабыз? Гидро. Гидромет. Метеостанция дечи илгери, метеостанция дечи. Ушуга ишенип анан алар бизге билдирүү берген жок дейт да, ушундай да. Алар билдирип туруш керек экен. Мен окуп атам, интернетке чыгып атпайбы? Бир ай мурун берген гидромет. Жарым ай мурун берген, ушу күндөрү ушундай штормовой болот деп берип атпадыбы? Анан алар да актанат, алар да айтат да, биз эми бергенбиз жалпыга беребиз деп. Атайын ошо элге билим берүү министрлигине бериш керек окшойт мындай болгондочу. Балдарды бүгүн окууга чыгарбагыла деп күн сайын берип турабы? Көчөкү балдардын жанагы сабакка келип окубай калган, өзүнүн буйрук аткарбай калган жөнүндө министр Айым айтып атат ошону. Ушундай бир башаламан кокуйда ал жөнөкөй эле көзгө эми бизде бир күлкүлүү, экинчи четинен бир сабастыктын белгиси да мына Арстан Алай деген жердешим илгери айттым эле, фамилиясын карабайсыңарбы? Ал атбаш эмес, Алай деп айтып атпайбы деп мен алайлык досторума тамашалагам ушу Арстанбек инимди. Эми ушу Арстанбекке да ишенип алган кишилер көп да.
Баягы жылы Мотиевке ишенгенде Арыстанбекке Арыстанбек деген эми ал өзүнүн жанагы шамалдайбы жана эмне кылат өзүнүн психологиясына жараша айта берет да. Ар ким айтканга укуктуу да. Анан ошого эле слепой сокур ишенип алыш керек бул сабатсыздыкта. Ал тияк менен сүйлөшөт экен. Анан кыш болбойт экен деп мүлкү келерлик да бул. Бул илгери деле мындай боло берет эми. Дүйнөдө бар мындай немелер. Явление деп коет да. Анан ошого ишенип отуруш керек. Сен билимиң барбы, биякты карабайсыңбы? Билимди окубайсыңарбы? Арыстанбекти карап отурбай. Анан бүгүн дагы карап отурсам, ошо Арыстанбекке окшогондо бир Уланбек дейт, касиеттүү, күчтүү Уланбек мырза деген чыгып атат биякта. Ал жигит сабаттуу экен. Сабаттуулугунан мурун ал эр экен. Биз деген мынабы быйыл кандай болот десе, эмки 24-жылга прогнозторду берип атат, толкундоолор болот. Жалпылаштырып жасайт экен да бул баатыр. Толкундоолор болот, бирок аны алдын алыш керек, анан ушунун аягына чыгыш керек, анан эмне кылыш керек деп ал мындай жалпы мындай жазкап айтып атат да. Анан мага информация үстү-үстөн берилет дейт. Андай информациялуу болсоң айланайын куш болбойбу. Мандайларды сабатсыз элди эле алдыга ушинтип эле чайкай берген кишилер көп да бизде. Табып болсоң табыпчылыгыңды эле жазай бер да айланайын. Ал табыпчылыкты да көрдүк го. Канча деген Нарбеков аксакалдан бери келаткан ал борбордо жасап алган кезинде табып деген эме көрдүк го. Табыптын дагы кичине бир эмдүүсү болот да. Ал реальный табыптар болот туубаса. Анан эле көп шуру кармап эле жана теспе кармап эле анан эле Кур'ан билгени билбегенде эле бизде сабатсыз коомдо жайылып кеткен да мындай немелерчи. Азыр да ушу интернетте элеп алып эле сүйлөп атышат да. Ага ишенген кишилер бар экен. Анан кийин ал теңирчилик жөнүндө бир жакшы немени айтат. Теңирчиликти мен айтып жүрөм да, теңирчилик ишеним өзү. Ортомчусуз Кудайга ишенүү деп жакшы айтып атат да. Анан ал теңирчилик илим дейт. Каяктан илим өзү? Теңирчилик ишеним эле. Кылык жорук теңирчилик. Ал ортомчусуз ишенген туура, Кудай ортомчусуз ишенет. Ал теңирчилик анда илим, дин болбойт да. Ишеним болгон. Кыргыз диндерден мурун эле байыркы эл катары Кудайга түз ишенген. Кудай бар деген. Ошонун Кудайга өзүнүн түшүнүгү менен ишенген. Уру кылба, калп айтпа, ушак айтпа деген ошо жосундар, адаттар ошондон калган өзү. Анан ушундай эле тумандаткан парапсихологдор көп бизде. Ага 21-чи кылымда сабатсыз кыргыз дали ишенип ээчип жүрөт да. Коюш керек мындайды. Колуңарда мындай телефонуңар ар бириңерде бар, мен сылама телефон деп тамашалайм муну. Сылама телефонуңар сылап, анан сурасаңар биякта илим, билим толтура жатат. Жөн эле бирде мени карай бербей. Анан азыркы жогорку кеңеште талкуу болуп атыптыр. Мына Кара Дарыя жөнүндө бир эки сөздү угуп калдым. Кара Дарыяга дамба куруш керек, канча мына өзгөнүн Оропарасандагы дарыяларды айтып атат да. Ушундай бир сабатсыз, чарбасыздыктан биз өнүкпөй келатабыз да. Кара Дарыя мен жигит кезде эле Кара Дарыя болуп эле ошо дамба курабыз деп акайып кезинде деле ушул миллиондор бөлүп атышып. Кана ошо миллиондор. Кана деп сурабайсыңар, Ташиев сыяктуу сурагыла да кана депчи. Куруш керек эле дейсиңер. Ой, дарыялар ал бир эле дарыя келет ошо жерден. Анан ал чекесиндеги дамбаларга бөлүнгөн акчаларды бүт сугунуп алышып, жеп алышкан, ошону сураш керек. Анан жылда эле мынча акча деп, ал эл журт деген бар ошо жерде көзөмөлдөбөйбү? Анан жедирбей эле отуруп калат. Мен мына быйыл күздө барып көрдүм го, мына Турциянын ошо жерде репортаж бердим. Мрамор деңизинин жээгинде кандай таштарды, түбөлүк таштарды алып келип тизип койгон да. Бизде эмне көп, аска таш көп да. Ошолордун ташын алып келип дамбага коюш керек, түбөлүктүү болот. Жылыга эле сурай бербей акчаны. Көнүп алган, машыгып. Ошо депутаттан баштап байланышы бар мүмкүн. Ошолорду көп миллиондорду бөлөт дагы, таштын жарымын төгүп, жарымын жейт. Мына ушундай да. Анан канал касат дейт, сел келет дейт. Мына айрыкча түштүк тарапта ушундай көп сел келет. Жердин кыртышына карата ушундай экен да. Анан сел келелекте бире алат экен, келгенден кийин бире алат экен, ушинтип эле акча сурап эле жүрөт да, көп ортодо элге жеткирбей ошол жанагы сайлардын
suulardын нугуна жеткирбей эле жеп алган кишилер бар. Ошону сураш керек. Анан жылда эле акча деп эле миллиондор сурай бербей. Желген акчаларды сураш керек. Азыр мына УКМКнын жетекчиси кандай сурап атат? Сураш керек, эл да сураш керек. Жөн эле оозду ачып басып жүрбөй. Ортодон жеп атабы, ошолорду сураш керек. Ага баары чырмалышкан, мафиозный болуп алган да. Эми ошол деңиздин боюнда көрдүм да, абдан мощный кылып тосуп алган, тосуп коет экен, турат. Бизде аска таштарды да бусуп, жалпак таш аркы, өзгөнүн жалпак ташынан ташты ташып эле атат. Тетиги ноокатта бир тоолорду ташыган бир кезде бир дос бар эле, ишкер. Жалаң тоолорду тиги Өзбекстанга ташыгып, топурагын, эмнесин ташыган. Бизде ушундай жерди бүт кыртыштарды бузуп, талкалап ташыгандар көп. Манастын көрүндө каскан кишилер болду, азыр жүрөт го чоң кызматтарда. Тетиги Гүрмөнтүнүн башында алтын чыгат деп мен көргөм, бир коп карагайлы коктуну şu yakta bir ilgeri kança töö менен келип бирөө каткан экен деп эле бүт экологияны талкалап казып аткан илгери. Тетиги жолчубек деген кайда жүрөт? Жердин баарын, кыртыштын баарын союп качып кеткен киши. Чоң талас менен берки чоңөр деген ашууну салам, анан Чолпон ата менен Алматыны салам деп качып жүрөт го. Мен баргам ошолорду кыдырып илгери Нива менен, журналист катары. Ит жүрбөй калыптыр кийин. Бүт жердин кыртышын бар талкаланып бузулган, канча акча кеткен. Ошолорду эле тирүү жүрөт дүйнөдөчү басып Кудайга тоба кылдым. Мына азыр сурактар болуп атат. Анан Кудайдын да сурагы бардыр, ар жактан элдин мүлкүн ошончо жеп, жерди дагы жеп качкандар. Жерди да жеп атат азыр. Мына 5 күнгөй мен дагы эстейинчи, мына 5 күнгөй деген тоо турат мына о жерде. Биякта Басбөлтөк турат. Мен ушуну Камчыбек Ташиевке бир кайрылайын деп атам. Ушунун бер жагы эле калды. Ар жагын баарын мүңүп атат да. Казып бүт. Мына Басбөлтөктүн төмөн жагында дагы ошондой шагылдарын алып жана кыш заводдору бар. Тиягында да кыш завод бар. Анан бүт шагылын ташып атат. Мына Супаранын өзү жагындагы сайдын ташын ташып атат. Каяка ташып кетип атышат. Бул табиятты талкалап бүтөбү булар. Мына 5 күнгөй мына туу турган аркы Басбөлтөктөрдү сонун кылып жасаса болот да кийин. Туризмге мына Түркияга барганда ушундай жерлерге суу чыгарып укмуштар жасап коюптур Түркиячы. Ар бир жеринде музей, ар бир табиятын кайра көрктөндүрүп атат. Биз болсо талкалап атабыз. Эми бир негизги темадан бурун чанчып тияка сүйлөп кеттик. Мына бүгүн адабиятта бир талаш жүрүп атат мына жакта. Окуганы деле, окубаганы деле. Bizde bir жазуучулар союзунун алтын калем деген бар экен. Bizde сыйлык көп, бирок алтын калем деп берет экен. Мен көп кызыкпаптырмын. Анан ар кандай котормосуна бериптир, чыгармасына поэзия, прозада берет го. Анын бергенин кызыгы 100 000 сомдон акчасы бар экен. Ошого тапырап атат да баары. Bizde акча деп койсо, ал деле кур сыйлыкка деле ушу жазуучу аттуунун баары илгертен ушул. Bizde ушундай болуп калган да. Жаза бер да, мыкты жазсаң сени ким кой деп атат. Жаза бер да. Ал эл окуса, Айтматов деле эл окуганга сүйүнгөн өзү, дүйнөгө чыгып кетти. Ал сыйлыкка эле Айтматов мен сыйлыкка көрүнөйүн деп чуркаган эмес да. Бүт дүйнөгө тарап кетти Айтматовду. Мен аны фактически деле айтып берем, Айтматов карандай тиги калем акысынан баш тартып койгондо жерлери бар анын. Миллиондогон. Эл окуса болду деген принциптеги киши болгон. Чыгармаларын эл окуп. Ошондой да жазуучу акын өзү чыгармасын эл окуп турса, өзү ыраазы болсо андан өткөн бакыт жок да, майрам ошол да. Анан сыйлык деп эле тапырап атат. Анан мына айрыкча Молдахмат Бапаков деген мен жакшы билген, нарында чогуу иштегенбиз илгери. Таланттуу акын болгон эзи. Азыр деле акын, мен канча уруштум муну, жазбайсың деп ызманып кетем. Менден 3 жаш улуу Акедосунда. Илгери нарын прозасында чогуу иштешкенбиз. Анан ошол сыйлык алып түргөчү. Ал эмне кандай ырларына баягы мага берем деп жүргөн, мен газетке жарыялайын деп жүргөн ырларынан бергенби, жаңырларынан берген үчүн берип атат да. Анан ошо билип билбей эле ал Молдахмат деген бар экен, белгилүү эле журналист, айрыкча кыздар жасап атат, тебелеп тепсеп. Молдахмат деген ким бир жерде анда Ташиевди чакырып келели аякка дагы, текшерип бер деп. Өзүңөр карабайсыңар, окубайсыңар, Молдахмат деген кандай акын деп. Белгилүү эле мына мен абдан талантын сыйлаган, дайыма кубаттайм, жанагы Тилебаев, Өмүрбек иним аябай ачуу жазыптыр ал жөнүндөчү. Бир ырым котормо, анан көчүрмө дейби. Эми ал көчүрмө болсо өзү жооп берер. Бирок мыктырлар турат. Анан эми бүгүн Салженек айткандай,
Kırgыз kitap çıkarsa ele tarihte kalam debem, yılıga 2'den 3'ten kitap çıkarasыңар. Men 5 yıldan beri uyalıp kitap çıkarbay жүрөм. Mende 10 tomluklar var gerek bolsa çıkara turgan. Jinasam ben o köp tomdu. Men uyalıp gayri iştep жүрөm özü. Bir özgöçölük birdeme жазайын депчи. A bolbasa ittin kara kaptalından köp var. Saljan aka men aytkan ay. Emne geldin narında? Bu yakta ittin kara kaptalından köp var. Sen istile жазуучу деп. İlgeri men gelip Saljan aka menen tanışkanda oşonto aytkanda. Kayran kişi ошол. Olyazada. Bizim ustatımız. Men ustatım da. Hem uşul tarihta anan hem Moldoqmat Papakov'tun men estep үйümde жүрgön men. Janagı kitapların arasında жүрgön 85 yılı çıkan 30 yaş degen ır jıynagı. Este onu taap aldım bana görsetip koyçum. Onday sırtıdagı düşüp kalganda men şoğuna menen cevap koydum ele bunu. 85 yılı çıkan andan keyin kitap çıkargan emes. Narından çıksa bilbeyim ya borbordan. Oşonda жазып atpay bul. Men mına ırlarından okup bereyinçi. Aktanуу deyt. Birinci betini açkanda ele. Poeziyaga. Geçirginin geçirmeni süyüktüm. Şaşkan menen artta kalıp bağırnan. Kerүү tartkan keremet düdüğününe. Keç gel atam gele turgan malıman. Attanganda çağım ele bozulan. Adam boldum akkaranı tanıgan. Sarjaylo'da sarmerdenin sızıltkan salam sağa 30 yaşın ayınan deydi. 30 yaşın ayınan. Şu jamanır bu. Oşol kezde жазганыр. Okurmanga deydi. Moğulırlar жақса senin könüne. Mokum kanıp tartarle can erkin. O 10 yıl bastın joldusaga çeyinki. Okurmanım atsalam aleyküm deydi. 4 sabır. Mıhtırda. Atatürk deydi. Atenenin ölümüne çıdaysın, ajal jеңil ayrılууdan özüңdön. Tirүү turup seni esten çıkarıp ömür sürүү mümkün emes közürmem. Obor toybos mahabattın ovolton, ortobusda jaşagаны aydanak. Okus bolso kokus kunsuz bul sezim, akırkret jер ogunda aylanat deydi. Mıhtırlar da. Oşo kezde жазган. Biz de bir poeziyany ança munça bilebиз го, bilermanдар. Mına Akkuğ'a degen ırı bul lakap bolup ketken özü. Ben daima aytam bunu. Akkuğ'a deydi. Kadimkile Akkuğ janavarga жазып atat. Turgan menen tuğan aydayım öltüröp, aytalbaymın bul düynönün görkü dep. Ajarıňa göz artkandar көп eken, sen öltürse suluuluğun öltüret deydi. Bana. Ötkende men sulular jönünde ayttım go. Sen öltürse ajarıňa göz artkandar көп eken, sen öltürse suluuluğun öltüret dep Bapakov 85 yılı çıkan ır jıynagında. Andan beri 15 kança yıl otup ketdi, 30-40 yılga çukuldap ketdi. Ana bugün anı tevelep tepse bilgeningde ele жазып atasın, uyalgılay aytılgandar. Iymanyň ardında aldında. Bunda ırdı okuş gerek. Bir-birini okubayt, men jakşı bilem de. Mına bu teke verdikten Kırgız adabiyatı şu aytmat çıkıp ketkenine taң kılam men özü. Teke verdikten bir-birini okubagandyktan da Kırgız adabiyatı önükken jok özü. Ançalık. Mına Kazaktar dile men aytayım. Açık olsa da. Mına Alı Tokonbayev menen Tuğelbay Sıdıkbekov karmaşından kança kişi japa çekken. Alı kengtigi Sıdıkbekov'tu Tuğelbayev dep koyçu eken kesirlen. Ana atın da jön aytpay Tuğelbayev dep. Anan tigi Tuğelbayev'ı tiyaka karşı. Andan berki men mına özüm ele ülkön ake dostlarım var da men ayalım dep tamaşalayınca ayalım men jokta kep kılat eken güpür kılat eken. Bizde güpür deyt uşak da. O ayal mına Salımbekov'tan dere gelip kalbagan bay bolat ele. Jönдөmünde aytıp atsa gerek de. Akçasının barlı akın жазуучуга jana başkalarga ketdi degen da. Ana men ugup alıp tuura eken degen. Men uşul üýreniş üçün al adabiyat degen özünün kumarın özü. Jeke adabiyat degen jeke lazatyň senin özü. Mындай aytaýynçy tereňden. Senin jan düýnöň özü. Oşoga berildiň bal adabiyattın fanatı degen bir ukmuş keremet bolat.
Мен эми ушуларды ичидим да, мына Омар Султановду, Эрнис Турсунов, Мурза Гапаров, Алым Токтомушев буларга арагына арактай алып берип айтайынчы ачык эле. Машинеме салып алып, акчамды аябай, ушулардын сөзүн угам деп канча ичидим. Бирок ошо кайрын акелерим дагы тымысын Айтматовго ичкүдүүлүк кылчу да. Алар менен бетин айтып, мен эми мындай жумшак чоң атамдан калган юмор, анын үстүнө тиге Салижан эке мен мындай жакшы таасир алгам да. Тамаша менен жайкап туруп өзлөрүн кайра сокчумун. Ушундай текеберлик, бири-бирин көрө албастыктан кыргыз өнүкпөй келатат. Анан чыгармага бергендир, бирок мен ал жанагы Нурлан Баатырдын, мына Калыбековдун келгенине, кызматка келгенине да биз баарыбыз улдадык, эми ал жазуучулар союзуна бир сом төлөнбөйт деп ыйлап жазып да келатам мен. Анан ал мырзаларга акча бөлүнсө, Калыбеков бер жакта анын орун басары бар, Кадыракунов, Керимбек деген байке. Анан Жылдыз Акаева, эмне алар, мен бүгүн да пост жаздым да, конкурс уюштуруп элге жарыялап, анан кенен өткөрүш керек да, ачык айкын. Анан эле жапмачылык кылбай, ошондон булар мына мындай дуулдатып атат да отту. Анан да көрө жатарбыз, аманчылык болсун.